Бүгүнкү чыгарылышта ажырашуу учурунда мүлк бөлүштүрүү жана балдардын укуктары боюнча айрым маанилүү маселелерге токтолгум келет. Акыркы жылдары байкалган тенденция ажырашуу башталаары менен дароо мүлк жана алимент маселеси биринчи планга чыгууда. Бул түшүнүктүү көрүнүш, анткени сөз мүлк жана балдардын келечеги тууралуу болуп жатат. Бирок маселе эмоция менен эмес, мыйзам негизинде чечилиши керек. Мыйзам боюнча никеде турган мезгилде биргелешип табылган мүлк орто мүлк болуп эсептелет жана тең бөлүштүрүлөт. Бул жерде ким көбүрөөк киреше тапканы чечүүчү фактор эмес, себеби үй бүлөдө акча табуу менен гана чектелбейт. Балдарды тарбиялоо, үй чарбасын жүргүзүү да мыйзам тарабынан салым катары бааланат. Бул укуктук тең салмактуулук укуктун принциби. Ошол эле учурда коомдо айрым туура эмес түшүнүктөр бар. Мисалы, жубайынын ата энесинин мүлкү бөлүнөт деген пикир мыйзамга туура келбейт. Ошондой эле мурас же билекке алынган мүлк дагы ортодогу мүлк болуп эсептелбейт. Балдардын маселесинде мыйзам ата менен эненин укуктарын тең деп тааныйт. Сот чечим чыгарууда жынысына карап эмес, баланын кызыкчылыгына таянышы керек. Укуктук мамлекетте чечим стереотипке эмес, далилге негизделиши керек. Алимент тууралуу, бул алимент жаза эмес. Эгер бала атасы менен жашаса, анда эне алимент төлөөгө милдеттүү. Демек, жоопкерчилик тең, эки тарапка тең жүктөлөт. Жыйынтыктап айтканда, нике бул материалдык пайда табуу механизмине айланбашы керек. Бул укук жана жоопкерчилик. Ажырашуу процессинде эң башкысы мыйзамдын үстөмдүгү жана баланын кызыкчылыгы болуусу зарыл. Эгерде сизде ушул маселелер боюнча суроолор болсо, адиске кайрылышыңыз керек. Укуктук маалымат алып алганыңыз бул талаш тартышты азайтат.